Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз эли. Барыңыздардан Аллах разы болсун. Кече 30 күн бою туткан орозобузду Алла таала кабыл кылган болсун. Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесине мынакей коштоп, колдоп, ар дайым жардам көрсөтүп келгениңиздерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мынакей Таш көмүр шаарында Ош Бишкек жолуна жанагы мосттун жанында турган жаман жолго канча деген инсандарга кол сунуп жардам берип келатыптыр. Бизде баардыгы ушундай прозрачный, баардык инсандарыбыз аман эсен, бала чакасын бешенесинде баары жакшы эле болуп келген инсандарыбыз көп. Терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошолордун катарында мынакей бир ай мурун чыкканбыз. Мынакей орозо 1-мартта башталган. Үчкемпиров Максут алакебиз азыркы күндө мынакей толук суммасы чогулуп, Кудайым буйруса мынакей сапар алып Индияга жөнөп жатышат. Баарыңыздардан Аллах разы болсун. Ош Бишкек жолунда жүргөн жүргүнчүлөрдөн, айдоочулардан терең ыраазычылык сиздерден. Баардык ошо кошуп жаткан салымыңыздар мынакей чыныгы ушул больнойлордун үй бүлөсүнө мынакей бул жак эжебиз келинчеги өлүп, бул жак баласы болот. Ар дайым ушундай жакшылыктардын жолуңуздар ачык болсун. Катарыңыздар көбөйсүн. Эч убакта үйүңүздөрдө бич оорулуу болбосун. Баягы сиздерден ушунчалык ыраазыбыз. Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесин колдоп, коштоп келип атканыңыздарга Аллах разы болсун. Эч бир жандын жакындары оорубасын. Ушундай эле учурдан пайдаланып, Аксы элине дагы ушул жактагы заводдогу баягы таш көмүрдүн ичиндеги поезд жолдорго турушуп атыптыр. Балдар жыл болуп биз мынагы турган ар бир жылга дагы ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Аллах разы болсун. Ар бир чыккан жылдагы акелерден, үкөлөрдөн, достордон Аллах разы болсун. Мээнетибизди мынакей Алла таала кабыл кылып, 30 күн бою туткан орозобузду, кандай бир ибадат, дуаларыбызды Алла таала ким уул сураган болсо уул берсин, кимге кыз сураган болсо кыз берсин. Ооруп жаткандарга Алла таала шифа берсин. Үйлөнө албай жүргөн балдарыбыздарга үйлөнүштүккө насип кылсын. Эч кимдин баягындай дуалары кабыл болбогон учур эмес, кабыл болгон учурларды Алла таала насип кылсын баарыбызга. Баарыңыздардан Аллах разы болсун. Мынакей Липкесине ушу акебиздин келинчеги. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Таш көмүрдүн тургундары, биздин үй бүлөбүз менен сиздерге терең ыраазыбыз. Аллах разы болсун. Ушул бизге кошкон жардамыңыздар аябай, кандай десем, биз ушунчалык ыраазы болдук. Мен өзүм ушунчалык ыраазымын Нурбек. Жаштар күчүнө, ушу биздин Таш көмүрдүн жаштарына аябай ыраазымын. Биздин Таш көмүрдүн эли жаштарыбызды жакшы тарбиялаган экенбиз. Балдарга ушунчалык ыраазымын. Бизди ушу карап туруп, эже келген сайын келишип, мени ушунчалык колдошуп, эже жакшы болуп кетет, баардыгы жакшы болот деп бизди жөлөп турушту. Жакшы сөздөр менен бизди ушунчалык кубаттап турушту. Мен чын дилим менен ыраазымын. Ушу эми аксылык жердештерге да ыраазымын. Бизге канчалык жардам кылсаңыздар, ошону Кудайым сиздерге дагы 2 эселеп, 3 эселеп жардам кылсын. Сиздерге жакшылык, үй бүлөңүздөр менен эч качан оорубаңыздар. Бактылуу, жакшылыктар эле келе берсин сиздерге. Тынчтык болсун элиме. Молчулук болсун, токчулук болсун. Анан ден соолукта болуңуздар. Биринчи ден соолук экен, ушу ден соолугуңуздарды караңыздар. Баардыгыңыздарга ыраазымын. Үй бүлөмдүн атынан дагы ушунчалык таазим этебиз. Ыраазыбыз, рахмат сиздерге. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен ушу Индияга кетип атабыз. Эми Кудайым өзү, Аллахым өзү колдоп, ошол жактан дагы ушул жолдошумдун операциясы ийгиликтүү болуп келип калалык. Ыраазымын. Рахмат сиздерге. Ассаламу алейкум, жамаат. Ассаламу алейкум, ушул Таш көмүрдүн тургундары.
эмне деймин, биринчиден бизден биринчи ушу бизди жараткан Аллахым ыраазы болсун. Ушундай күндө эч кимизи бир эме кылбастан бир кичине болсо дагы жардам берип, ушул күнгө, ушул убакытка жеткизип койгонго бизди Индия мына бүгүн биз өзү негизи Нурбектен мен жардам сурагам, $24,000 жардам сурагам негизи. Бизге ошол сумма керек болчу. Мына бүгүнкү күндө ошол $24,000 Кудай кааласа чыкты, чогулду. Эртең буюрса Бишкекке сапар тартып кетип атабыз, андан ары Индияга. Мен ошо эмне демекчимин, ушул таш көмүрдүн элине айрыкча мен чексиз ыраазымын. Аллахым өзү биринчи бизди жараткан Аллахым ыраазы болсун. Дайыма ушу дуа кылам, иншалла. Ушу ар бирөөнүн үй бүлөсүнөн эч качан мындай оору дегендин о тамгасын көрбөсүн да, чын. Бул жаман нерсе, баягы эч кимге душманыма да каалабайм, чынын айтканда. Бул оорулган адам, анан оорубаган адам деле биякта жүрөк сыгылып, жөн эле кошмар болуп кетти да, сөзсүн ачыгы. Ошон үчүн Аллахым ыраазы болсун. Үй бүлөңөрдөн эч качан ынтымак кетпесин, ыйман кетпесин. Дайыма ушу Аллахым ушу ар бир салым кошкон, ар бир аракет кылган, ар бир дуа кылган, жөн эле мени көрүп мага жылмайып койгон адамдарга мен ушу Аллахым ушу дайыма ушу келечектеги жашоосундагы жолуна дайыма жакшы күндөрдү насип кылсын деп мен дуа кылам, чын. Анан ошол Ош Бишкек жолунда деги эле ушу кыргызстандыктар, биздин кыргыз эли, кыргызстандыктар ушу өтүп кетип атып салым кошкондорго, Аксы жолунда өтүп кетип атып салым кошуп, урналарга салым кошуп кеткен адамдарга чексиз шүгүр. Ошондой эле иншалла дуа кылабыз, чын. Ар бирөө ушул оорубасын, эң биринчиден оорубасын, дарт баладан Аллахым алыс кылсын. Чын, Нурбек, сага да чын жүрөктөн эми ыраазымын, чын. Алла кабыл кылсын. Бул нерсе эми чын душманыма каалабайм, чын. Бул нерсени мен кандай десем, сөз менен айтып бүткүс нерсе да, чын. Нурбек, ыраазымын. Ушу кыргыз элим, таш көмүрдүн тургундары ошо ар бир аракет кылган сөз ушундай, чын. Толкунданып турам. Жамаатка чыгып берген ар бир жылдар, мына 80-жылкыдан баштап 2005-жылгача баарыбыз ыраазычылыкка билдирип кетишибиз. Терең ыраазымын. Таазим этем, чын. Өзүмдүн семьянын, бир туугандарымдын атынан мен терең ыраазычылык билдирем, таазим этем, чын. Сөзсүн ачыгы Аллахым ыраазы болсун, жаратканыбыз ыраазы болсун. Биз ошол Аллахым ыраазы болсо, биз дагы ыраазыбыз. Ушул иштери боюнча ГОДунун мынакей жетекчисине, начальнигине, милициянын мынакей Момун деген акебиз, Кубаныч деген акебиз бар. Ар бир биз больнойлорду, урматтуу мекендештер, больнойлорду биз аныктап алып, жана тастыктап, анан кийин документине карап, анан ошондой чыгат. Кээ бир учурларда жанагындай маселе жаралып калат экен. Бул таш көмүрдө оору үзүлбөйбү же таш көмүрдө оору көппү деген. Кудай сактасын, эч бир жанды мындай башына салбасын. Анткени бул оору бизди көп эмес, тескерисинче баягындай барып келип, мындай жакшы сооп ишине эле болуп атат бул чындыгында. Эч бир жандын башына салбасын. Балалуу мына 5-6 балазы инсандар келип, ушинтип ыйлап, ушу жардамга муктаж болгондо эмне гана кылгың келбейт. Ушу колубуздан ушул нерсе келип атат, урматтуу мекендештер. Ар бир сиздердин ушу 1 сомуңуздар дагы ушу барып келип аткан канча деген инсандар ушунакей катарыбыздарда жүрөт. Аллах ыраазы болсун. Өзүмдүн атынан жана өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан жана Эрик Орозбаевич Нарымбековичтин атынан ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анткени бардык сиздерге ушундай кайсы мынакей шаардагы бардык дагы документ жактарды бизди көзөмөлдөп, мынакей жакшы жакка, мына эч бир бизде баягындай мошенничество жак деген нерсе жок чындыгында. Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесин колдоп, коштоп, ар дайым салымыңыздарды кошуп келген инсандарга терең ыраазычылык. Аллах ыраазы болсун баарыбыздарга.